Амансызбы мекендеш. Сиздер менен кайрадан мен Али Токтакунов. Бузулган жолдор, аянычтуу аялдамалар, башаламан курулуштар, эски маршруткалар, кыйылган бактар, анан албетте ушунун бардыгын душман көзүнөн жапкысы келген кара түтүн. Кеп эмне жөнүндө болоорун илгиртпей эле түшүндүңүз окшойт. Албетте кеп сүйүктүү шаарыбыз Бишкек тууралуу. Тагыраагы аны мына ушундай абалга алып келген, же болбосо мына ушундай абалдан чыгара албай жаткандар тууралуу. Эмне үчүн эң маанилүү шаарыбыз мына ушундай аянычтуу абалда? Жүздөгөн талапкерлердин арасынан тандаган депутаттарыбыз эмне үчүн убадаларын аткарышпайт? Карап көрсөк, Бишкек шаардык кеңеши таасирдүү саясатчылардын тууган уругун же болбосо бизнесмендерди андан жогорку бийлик органдарына чыгара турган трамплин эле болуп калыптыр. Же болбосо жогорку кеңеш эл акыны Элбирбек Иманалиев айткандай, бай көпөстөрдүн акционердик кому болсо, шаар кеңеш ага кийинки кадрларды дайындап берип турган экинчи дивизионго айланган. Байдын баласы бай, манаптыкы манап, карапайым элдики карып болгон илгерки эле замандын өпөзү. Андай болсо, шайлоо өткөрүп, акча коротуп, убара болуу зарылбы? Кыскасы, азыр аргенди жакшылап уксаңыз, мамлекетти бир уч эле топ 30 жылдан бери калчап тегератып келатканына анык далилдерди көрөсүз. Бишкек шаардык кеңеши борбордогу башкы орган 45 депутаттан турат. Алар мэрлерди шайлап, анын иш планын, бюджетин бекитип беришет. Шаардыктар менен байланыш түзүп, проблемалардын тизмесин толуктап турушат. Андан тышкары, мэриянын алдындагы түрдүү департаменттердин ишмердүүлүгүн көзөмөлдөшөт. Кыскасы, бийлиги бир топ. Ошон үчүн шаар кеңешке депутат болбосу келгендер аз эмес. Бул жолку шайлоодо бир мандат үчүн 40 киши талапкер болууда. 2000дей талапкер болушунча жарнамаларын илип, убадаларын таратууда. Элге таанымалы да, аты жыты белгисизи да, жерлерде жолугушууларды уюштуруп, шаарлыктардын жашоосун оңдогонго шайлоо гана жетишпей жаткандай. Шайлоодон өтүп калса эле, жашоону бейишке айланып ийчүдөй убадаларды берип, добуш алуунун амалын көрүп жатышат. Бирок тандоодон жаңылсак, анын баары жарнама бойдон кала берет. Эми тандоонун алдында буга чейин мурда кандай депутаттарды шайлаганыңызды билип алыңыз. Келгиле эми 4 жыл биз үчүн шаардык кеңеште иштеп берген адамдар менен таанышалы. Алардын арасында бизнесмендер, таасирдүү саясатчылардын туугандары жана тааныштары абдан көп. Аттарын атайлы. Темирлан Токобеков 22 жашында шаар кеңешке шайланган. Ишине караганда чыры көп болгон жигит. 2019-жылы ал отурган BMW X7 катуу ылдамдыкта баратып, Lexus'ты сүзүп, Lexus'тагы 4 киши өлгөн. Жапчаңгы BMW'нын баасы ошол учурда $100 000 кем эмес болчу. Токобековду кийин дагы бир Даниэль Ажиев аттуу таанышы түрдүү кыңыр иштерге айыптап чыккан. Жол кырсыгы боюнча Токобеков рулда болгон эмес деп акталса, экинчисинде Ажиев камалып кеткен. Университетти бүтүп өтө электе депутат болушуна, өтө кымбат машина мингенине, курулушка байланышы бар бир нече компанияларга кожоюндук кылуусуна, жаңжалдардан оп-оңой кутулуп кетүүсүнө бир эле жооп бар. Токобеков жогорку кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиевдин уулу. Ал эми Абжалиев экс-президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы. Абжалиевдин өзүнө жакында мыйзамсыз байыган деп кылмыш иши козголду. Наргиза Жолдошбаева Ош базарына жакын 5 сары соода комплексинин директору, андан тышкары имараттарды ижарага берген фармацевтикалык жана микрокредиттик компанияларды башкарат. Наргиза Жолдошбаева жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин кызы. Ал эми дагы бир шаар кеңеш депутаты Талайбек Сариев Камчыбек Жолдошбаевдин бир тууган иниси. Анын да микрокредиттик компаниясы бар. Асель Пирматова жогорку кеңештин депутаты Исхак Пирматовдун эжеси. Элмир Досалиев экс-депутат, азыр транспорт министрлигинин жол чарба департаментинин башчысынын орун басары Акуналы Досалиевдин уулу. Элмар Досалиев инженердик кызмат көрсөткөн Дос инженеринг компаниясынын негиздөөчүсү. Жумабек Салымбеков жогорку кеңештин экс-депутаты Мамытбай Салымбековдун уулу. Салымбековдардын бизнеси жөнүндө кенен айтып берүүнүн деле зарылчылыгы жок болсо керек. Сабиржан Кадыров экс-депутат, азыр борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Бактияр Кадыровдун уулу. Сергей Шин жогорку кеңештин экс-депутаты Роман Шындын уулу. Роман Шин белгилүү бизнесмен. Ал Happiness жана Арбат аттуу казинолордун ээси болгон. 2 ирет 2008-2009 жылы гезиттер аны Кыргызстандын эң бай адамдардын тизмесине киргизишкен. Дагы бир депутат Жанарбек Алымовдун бир тууганы Айбек Осмонов жакында жогорку кеңешке депутат болуп келди. Бир туугандар Ихлас курулуш компаниясына ээлик кылышат жана Мекеним Кыргызстан партиясынын негиздөөчүсү катары таанылып келишет. Алымбек Бактыбеков жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бактыбек Сыдыковдун уулу.
Акка компаниялар тобу аттуу жабык акционердик коомунун негиздөөчүлөрүнүн бири. Бул компания курулуш менен алектенери көрсөтүлгөн. Мындан тышкары мэриянын өзүндөгү ишмерлерге байланышы бар депутаттар да аз эмес. Наталья Кулматова, Бишкектин экс-мэри Кубанычбек Кулматовдун мурунку аялы. Бирок расмий айтылганы менен ал али күнчө Кулматов деген фамилия менен жүргөнү күмөн туудурат. Анткени мүлктөрүн жашыруу үчүн айрым чиновниктер кагаз жүзүндө жубайлары менен ажырашып да коюшат. Наталья Кулматова бир катар компаниялардын ээси. Арасында ГИС-КЖ фирмасы инженердик жана техникалык кызматтарды көрсөтөт. Декларациясына таянсак, 2018 жылы ал 30 миллион сом кирешеги тапкан. Нуржан Тынымсейитова, экс-мэр Азиз Суракматовдун үй бүлөлүк бизнесин башкарат. Ал бир катар курулуш компанияларын жетектейт. Эң чоңу турак жай салган Елизавета. Гүлнара Молдобаева, мамлекет менен кызматташкан Бишкек курулуш компаниясынын жетекчиси Аскарбек Молдобаевдин кызы. Бишкек курулуш борбордогу административдик имараттарды салган. Молдобаев Куруучулар союзу бирикмесинин директору. Улан Абдыкадыров, Бишкектеги мурдагы вице-мэри Эмиль Абдыкадыровдун уулу. Үй бүлөнүн Нурстроймонтаж, Илтекстрой деген бир нече курулуш компаниялары бар. Кубанычбек Кангантиев, мурдагы башкы прокурор Камбаралы Кангантиевдин уулу. Жаныбек Абиров, бизнесмен Болотбек Абировдун уулу. Үй бүлө көмүр, үй-ичүү май, кыймылсыз мүлктү ижарага берген, курулуш материалдарды саткан компаниялардын ээси. Алардын бири Рассвет Компани. Бишкек ТЭЦ-не көмүр жеткирүү үчүн өткөрүлгөн миллиарддаган сомдук тендерлерди уткан. Буга байланыштуу коомчулукта Абиров ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевка жакын адам деп мүнөздөлөт. Анын үстүнө Жаныбек Абиров Социал-демократтар партиясынан Бишкек, адегенде шаар кеңешине, андан соң шаар кеңеш спикерлигине шайланган. Мындан тышкары шаар кеңеш депутаттары Данияр Иманалиев, Канатбек Музуралиев, Анатолий Горбунов, Талайбек Сурапбаев, Рыспай Аматов, Талантбек Жамгырчиев жана Мизамиддин Калыков курулуш жана башка инфраструктурага тийиштүү компаниялардын ээлери. Өзүңөр көргөндөй, Бишкек шаардык кеңешинин жарымынан көбү депутаттардын же мэриядагы үлкөн чиновниктердин тууган уругу же курулуш инфраструктурага байланышы бар адамдар. Ал эми 4 жыл ичинде шаарда чоң өзгөрүүлөр болгону сезилип жатабы? Элитный үйлөр жайнагандан башка эч нерсе көрүнбөйт го. А булар 4 жыл мурда кандай убада беришти эле? Текшере келгенде ошондо утуп келген партиялар шайлоодон кийин расмий сайттарын дароо өчүрүшкөн. Бирок интернет эч нерсени унутпайт. Өчүрүлүп кетсе да, биз ал сайттардын интернеттин архивинен таап алдык. Андан тышкары убадаларды уnuttурбай сактап калчу Политмер КЖ сайты бар. Атамбаевдин КСДПсынын убадаларын K-News сайтынан таптык. Алар Бишкектеги таштанды полигонун рекультивация кылабыз, ордуна бактарды отургузабыз деп убада беришкен экен. Полигондон аз мурда кабар алып келдик. Абалы мына ушундай. Рекультивация кайда, бактар кайда? Жаңы бактарды отургузуп, арыктарды таптаза кылабыз деген убадасы бар экен. Тескерисинче социал-демократтардан мэр болгон Албек Ибраимов, Албек бак кыйгыч деген атка конгондо шаар кеңеш аны токтото алган эмес. Шаар кеңештен эң көп орунду алган КСДП жаңы коңуштарда жолдор жана тротуарлар оңолот деп убада бериптир. Бирок жумушка же сабакка ылай кечип, аргасыз буттарына пакет кийгендерди ар бир коңуштан көрсө болот. Туура, Бишкектин деталдуу долбоорун ПДПны иштеп чыгабыз деген убадасын аткарышыптыр. Бирок ал долбоор сынга алынып, көптөгөн митингтерден кийин кайрадан чакыртылып алынды. Активисттердин айтымы боюнча, долбоор курулуш компанияларынын кызыкчылыктарын коргоп, шаар тургундарынын мүлкүн тартып алуу максатын көздөгөн. Кыргызстан партиясы. Жогорку кеңеште да, шаар кеңеште да депутаттары бар Кыргызстан партиясы Токмок Бишкек Карабалта маршрутунда ылдамдатылган электропоезд ишке кирет дешиптир. Бул убада али күнчө биздин кыялыбызда жашап келет. Бишкекке жөнөгөн токмоктуктар, сокулуктуктар дагы эле эски маршруткаларга тыгылууга аргасыз. Акысыз коомдук транспорт боло турган иш деп ишендиришкен. 4 жыл ичинде тескерисинче жол кирени жогорулатуу талап кылынып, маршрутка айдачылары бир нече ирет иш ташташты. Мектептеги негизсиз акча чогултуулар токтотулат деген убадасы бар экен. Урматтуу ата-энелер, окуучулар дагы эле ремонтко, майрамга деп түрдүү шултоолор менен акча чогултуп жүрөсүңөр да, туурабы? Өмүрбек Бабановдун республикасы жана Камчыбек Ташиевдин ата журтунун бирөөгөсүнөн жаралган бул партия 12 депутат менен шаар кеңеште 2-нчи орунду ээлеп турду. Бирок алар мэрди шаар тургундары шайлашы керек деген убадасын аткарган жок. Азыркы мыйзамга ылайык мэрди шаар кеңеш шайлайт. Ачынында маселе ак үйдө чечилгени жашырын эмес. Буга каршы кыңк этип койгон депутат жок. 3 маршрутканын ордуна 1 автобус. Коомдук транспорт эң эле курч маселелердин бири. Саясатчылар Бишкекке автобус жана троллейбустар керек деп шайлоодо чыга калышат. Бирок маршруткалар дале Бишкектин көчөлөрүнүн ээлери. Өнүгүүчүлөр шаар борборунда көп кабаттуу унаа токтотмолор салынат дешкен. Туура, кээ бир сауда борборлор бул маселени өздөрү чечүүдө.
А бирок муниципалдык көп кабаттуу унаа токтотмолор кайда? Жолдорду оңдоо убадасы таптакыр аткарылбады деп айта албайбыз. Жыл сайын жолдорду жамаганга, асфальттаганга ондогон миллиондор коротулат. Бирок жыртык тешиктүү көчөлөр жыл сайын көбөйдү. Борбордун чок ортосундагы эле көчөлөр унаалардын ходовкасын өлтүрөт. Жаңы конуштар жөнүндө сүйлөбөй эле койгула. Мекеним Кыргызстан партиясы. Бул партия өткөн шайлоодо Матраимовдордун кланынын колуна өткөн. Убагында алар аялдамаларды жакшыртабыз дешкен. Аларга ишенсек, аялдамаларда кайсы маршрутка, кайдан келип жатат, кайда барат, канча мүнөттө сиз турган аялдамага келет деген нормалдуу өлкөлөр эбак орноткон расписание болушу керек эле. Эми эмне болуп кетти? Жок дегенде убадага шайкеш келген бир аялдаманы көрсөтүп бериңизчи. Майыптарды колдойбуз деп айтылыптыр. Шаарда дагы эле керектүү инфраструктура жок. Автобустар, дүкөндөр, аптекадагы пандустар стандарттарга жооп бербейт. Биз бул жерде эң эле атактуу убадаларын атап бердик. Калган бардык убадаларды Политмер KG сайтынан тапсаңар болот. Эми ушул эле кишилер ушул эле же мындан да ушундук убадалар менен шайлоого аттанып жатышат. Азыркы чакырылыштагы 45 депутаттын 32си кайрадан шаар кеңешке киргилери келет. Эл билбей калат же унутту деп ойлошобу айтор, алардын баары жаңы партияларга кирип качкан. Бирок албетте биз аларды унуткарбай, эски жаңы убадаларын улам тизмектеп, сиздерге кабарлап турабыз. Дагы бир ирет популист жана калпычы саясатчыларга алданып калбайлы. Кайрадан мондай депутаттарды шайлап албайлы. Бул видеого лайк коюп, комментарий жазып, бөлүшкөндү унутпаңыз. Анан албетте биздин каналга жазылып коюңуз.